Анда сахнаға шақыралы алып қуылылардың бірі Қырғыз Республикасының емгек сіңірген артисті Нарын екеуізден сахналаш досы Борончы Құдайбергенов қол қойылы. Ассаламу алейкум. Рахмат. Спасибо. Я очень тронут. Вообще-то я давно тронулся. Қандайсыздар? Майраңыздар мен рахмат. Мына досыбыздың, аяшыбыздың майрам құт болсын. Мен эми аксылыктарда эмес, жалгыз эле келдим. Сен да мага окшош турбайсың, кайын жұрттың көп экен да. Жалаң аксылыктар басып кетти го, жакты байкасам. Негизи аксылыктар жалгыз жүрбөйт, топтошуп жүрүшөт булар. Себеби площадьты да улушуулар топтолуп башташкан да. Көрдүңөрбү аксылыктар? 1 грамота тапшырса да 10 кошо келип тапшырышат да. Оптом келип да. Бул эми күйөө балаңыздар уже күйөө бала карыса жээн болот дейт. Уже бу карып калды, муну коркута албайсыңар аксылыктар. Канча топтошуп келсеңер деле коркпойт уже. Эми тамаша эми чыгармачылык. Мен жана айтып атпайбы, Токтоолдуктан бирөө эле келген турбайбы? Токтоолдуктар дагы саяктар да, биз да саяктар. Жалгыздап жүрөбүз да биз. Ана мен куттуктайын десем, ким Токтоолдун жанагы представитель айткандайчы, биз жакта дагы болот экен концерттин, ана ушактан сарпая кийгизесиз деп атпайбы? Мен жумгалдан сарпая кийгизейин десем, графигиң жок экен сенин аякта. Барбайт экенсиң аякка. Ошон үчүн залда аяшың чакырып коеюн, мүмкүн болсо. Аялым, заодно аялымды да көрсөтүп коеюн сиздерге. Үстү менен келсең болмок, үстү менен. Ала келеміз сразу эле. Учурашып коелу. Эми бисмилла дегенде досум, бу пакеттен көнүп калганбыз да, кармай турасың. Эми 60ка чыгып атасың эми. Кичине, 60ка чыккан киши тебетей кетти, туурабы? Эми муну чаккаса экен, меники болчусу. Чак экен, Ошо айттым да, мага 2 эсе чоң болсо сага чак болуш керек эле деп. Ошо атак кичинекей болуп калса. Эми аяшым болсо, эми аяшың өзү, эми алып койсун, тап койсун. Келиңиз. Бадат чоңунан алганбыз. Байбише болдуңуз, мойнуңузга жолук салып коелу. Кут болсун, кут болсун. 60 жылдык юбилей. Аябай сону мына суп-сулуу болуп сахнага чыкты. Аябай сулуу кызсың да, просто күйөөң эле начар да, атак. Жап-жашынакай. Эми атайын эми доско тебете кийгизгенде эми ат минишиш керек да, туурабы? Антпесе болбойт да. Али. Бул сизге. Келатсам 1000 сом дейт, анан соодалаштым. Күлдүчү. Ана айттым, эме Нарынбек досумдун юбилейи болот делесем, анда мейли 800ке берейин деди. Мен айттым, аялымдын да майрамы десем, анда мейли 500ке деди да. Ошо мен 500ке алдым балдыгын. Эми атайын достун юбилейи болуп атат дегенден кийин даярдык көрүп,
куру кетпесин эми досум деп Бишкектен ат минип кетсин деп мындай ат мингизип койдум эле. Ана өзүнүн эме сиз сүйгөн кезиндегидей экен, жаш болуп калыптыр. Буручтарын баарын алдырып, пластический операция жасатып туруп өзүңдү. Кут болсун эми. Дагы бир жолу кут болсун. Чыгармачылык ийгилик, аяш. Кол чаап коюңуздар, кол чаап коюңуздар. Рахмат, рахмат, рахмат. Билинбей убакыт өтүп атат. Биз деле 60 келип калдык. Эмдиги жыл 60ка чыгам мен, между прочим. Кандай киттин караганы билинбейт болуп. 60ка мени тет кичинекейлер жумшап ишет бар, бир нерсе сууап келе калчы депчи. Мен 60ка чыгайын деп калдым. Эми 60ка чыгайын дегениң байкалбайт экен, аялың жакшы болсо ошондой да. Өлө. Аялым көрдүңүздөр да, мен келинчем аты ырыс, ат башыдан болот. Менин да кайын журтум ушундай жакшылык той болуп калса жана аксылыктарга окшоп басып келишет. Мен саяктар бир жылдын ичинде үйгө бир туугандарым кой союп, жылкы союп жөнөтсө деле эч эле айтылбайт дагы. Ат башыдан случайно үндүк союлуп келип калса ошол бир жыл айтылат. Баягы үндүкчү дептим элечи. Ошон үчүн кайын журт маселеси кыйын. Негизи Токтогулдуктар негизи кыйын таазим кылабыз. Таланттын баары Токтогулдан чыгат. Анткени себеби Токтогулдуктардын баары саяк 4 кыздын балдары да. Ошол үчүн саяктар, Токтогулдуктар бүт саяктар бир туугандарыбыз. Токтогулдуктар кыйын, карачы таланттуулар көп чыгат, аябай таланттуулар өзгөчө болуп чыгат. Азыр Бегил эмне кылып атат? Бегил мисалы. Токтогулдан чыккан. Эч ким жөнүнө сөз болбойт. Только Бек жөнүнө сөз болот го. Ошон үчүн мен ушу Бек жөнүндө бир ооз сөз айтып коеюн дедим, жердештерсиздер да. О Бек менен сүрөткө түшөм деп аткан айымдар, сиздерге бир эскертүү, мындай бир сураныч, айтайчы, просьба. Элестетсеңиздер, Бектин аурасы башка, атмосфера башка. Сей дегенде экөөбүз чогуу баштаганбыз концерт коюп илгеритен берчи. Мына Абдыкадыр Матов, Кубик, ушулар болуп Бек болуп чогуу концерт койчубуз. Ошондо эле Бек аябай популярный болуп чыккан кезде эле мына 30 жыл болуп кетти. 30 жылдан бери эле Бекти бир 18 жаш, 20 жашта кыздар тегеректеп жүрөт да. Мен деле жанында жүрөм, билем да. Ошого көнүп калган ал. Көнүп калган. Психология кезде көнүп калган. Азыр деле мына аркабыздан келатат, ал деле бир көп болсо бир 57-58 деле чыгып калды делечи. Азыр деле жанакындай эле ушак кылып атпайсыңар чурулдап. Бек баланча менен жүрөткөн кол кармашып алыптыр деле чурулдай бересиңер го. Ошого көнүп калганда 18-20 жашта кыздар тегеректеп жүрөт да. Ана жана сүрөткө чейин деп аткан айымдарга айтайын деп атам да. Ан дайыма 20 жаштагы кыздар тегеректеп жүрсө анан сен жанына 45ке чыгып алган, жанына туруп алгансың да. Анан түртөт да сени. Тиге көнүп калган да жанакындайларга турабы. Анан жөн турбай монтуп кучактап сүрөткө чейин десең түртөт да. Анан биздин Бектин да характери бар, не то что түртөт, кийин абайлагыла. Даже керек болсо ошон үчүн Бек менен сүрөткө түшөрдө ойлоңуздар да, түшсө мен билбейм, мени менен түшсөңөр болот, мен түртпөйм. Мен бир чети ойлодум да, түртүп көрөйүн дедим мен бир жолчу. Баягыда түрттү го Бек, ошондой мен да бир тойдо ырдап атанан кийин бир кыз келди эле. Түртүп койдум да. Бекке окшопчу, сүрөткө чейин деп келдим. Түртүп койсом, баягы кыз мени жаткыра чапса болобу? Ошондой аше түртпөй калдым мен. Азыр кыздарга сүрөткө чейин деп жакында эле мынтип турган болуп калдым. Ошон үчүн Бек мындай кылыптыр, Бек баланча кыз менен жүрүптүр деп эле чурулдай бересиң, анан бир нерсеге таң калам да. Эмнеге Ыраймалы менен Бегимай бири-бирин сүйүп калса дастан кылып айтасыңар дагы, Бек Назима экөөсү сүйүшүп калса аны эмне ушак кылып айтасыңар? Экөөнүн айырмасы ошондой. Даже Ыраймалы улуу экен Бекке караганда.
керек болса жантай чал, ак мөөрдү алганда чалга тийип алды деп айтабыз го. Бирок тарыхта өзү эми Аксакал Муратбек Рыскулов аксакал ойногондугу үчүн аксакал бол чал бол ойногон үчүн чалга тийген болуп калып атат да. Негизи тарыхта Жантай 54 экен да жашы. Ал Жантай брачка экен көрсө. Менден кичүү экен алчы. Ошондо ал чал болбой эле нормальный эле болгон кез экен. Эркектер мисалы эркек 50-ге чыкса кыз алат, 50-ге чыккан кызды ким алат деген сөз бар го. Ошон үчүн бекке жараша бериши мүмкүн, өзү аурасы ошондой, жүргөн турпаты ошондой. Ошон үчүн бектин концертине келгенде ушак кылып келишет го. Жана ошентип ушак кылып алып деле бектин концертине барсаң толтура отурушат адамдар. Ушулар кимдер айтайынбы? Ошолор ушакчылар. Себеби өздөрү бектигинтип жүрүп алып, тыйгыз өкө минтип кол кармашып анан Дубайда дегендер бар го. Ошолор бүт концертке келет ушулар. Кайра карап отурушат ошону, маңдайына келип алып, элестетип, эркеги бектин ордунда роль болуп алып, кыздар кыздын ордунда туруп алып, экөөнү элестетип кое тура берет да. Муну жөн эле артисттер айтканда сиздерди алдап атат, мен ачык эле айтып коеюн. Муну хайп деп коет жөн эле. Хайп кылып өзү. Жөн эле ал тиги кызды мен жаныма туруп кой, мени карап күлүп кой деп туруп сүрөткө түшүп же видеого чыгып коет, силер чуурулдап отуруп концертке келесиңер. Ал хайп кылат, андан кийин силер акчаны алып келип концертке киресиңер, ал концерттен кийин кайф кылат. Ошон үчүн өзүңөр айтып ал, өзүңөр кыялдана бербегиле. Эми жашоодо ар кандай кызык турмушта боло берет экен да. Манан жакында дагы бир кызык окуя болду, сиздерге да айтып коеюн. Телефонный мошенниктер көп болуптур. Көбөйүп кетти. Байкап атасыздарбы? Кадимкидей өзүңдүн тууганыңдын, өзүңдүн аялыңдын атынан сага SMS жазып, акча салып кой дейт. Көрүп атасыздар да? Мен сиздерге кеңеш берем. Салбагыла. Кадимкиде аялыңдын телефонун билип алып, ошол аркылуу чыгат экен. Ичине кирип алып зыламайт айтып. Мына мен жакында ушу өзүм түш болдум. Өзүмдүн аялымдын телефон номуруна мага 5000 сом салып кой деп SMS келди. Мен түшүндүм, баягы мошенник турбайбы деп салбай койдум. Кийин ал кайра жазды. Неге салбай атасың деди. Мен айттым, сен мошенниксиң дедим. Десем ал айтат, жок, мен мошенник эмес, мен аялыңмын дейт. Жок, мен ишенбейм, мошенниксиң деп салбай койдум. Салбай койсом карабайсың мошенниктердин күчтүүлүгүн карабайсыңбы? Видео менен чалбадыбы? Эми таң калганым карабайсың. Видео менен чалса кадимкидей эле аялымда. Ой, мен акча салып кой дейт. Аялымдын өңүндөй окшош да. Мен серамда ишенбей койдум. Сен мошенниксиң деп салбай койдум мен. Ошон үчүн силер дагы алданбагыла, салбагыла. Жигиттер ошол бирден мошенник алданып коюп отурасыңар. Өмүр бою алданып жүрөсүңөрбү? Кантип турмушка чыга алганын билбей калганыңардан кийин эле мошенник талар. Айымдар айтмакчы, сиздердин быйылкы жылкы майрамыңыздар менен куттуктайм. Быйылкы жыл бою сиздердин майрам, анткени себеби быйыл жылаан жылы. Так что 8 март эмес, до конца майрамдай берсеңер болот. Силердин жыл. Илгери бир жигит бир кыз жакшы көрүп калыптыр, дагы мага турмушка чык. Мен сени сүйүп калдым десе, кыз айтат экен, мейли, мен сага турмушка чыгам, бирок бир шартым бар дептир. Экөөбүз жашайбыз, бир жумада бир жолу кетем бир жака сурабайсың. Кайра келем, болду. Болгон эле шартым ошо дейт. Сүйүп калганда мейли де үйлөнөт экен, бир жыл убакыт өтөт, анан кызганыч башталат экен. Эми унчукпай эле воскресеньеби же суббота күнү кетип калса, эртең менен кайра кечинде келсе, подозрение башталат да, турам, эмне болду деп. Айласы кетип анан кийин бир күнү кыжалат болду, аркасынан аңдып барыптыр. Аңдып барса, аял акырын шаардан чыгып барып, бир токойго кирет экен дагы, ажыдарга айланып кетет экен. Сразу токойго киргенден кийин баягы кыз шарт деп ажыдарга айланып туруп эле жылаан болуп эле киш этип эле монтип эле киш деп эле бактарды монтип ороп, кычыратып, сындырып, кышылдап ушинтип туруп кечке ошол жерден жинин келтирип, жинин чыгарып туруп анан кайра кызга айланып алып анан үйгө келишкен да.
көрсө ал жинин бир жумада барып ошол жактан чыгарып күйөөсүнө такыр жаман сөз айтпай бир жумада ушундай топ барып кайра токойго барып кайра кышылдап кайра келип жүрчү экен. Аны билбей баягы күйөөсү ажыдарга айланып жылаанга айланып кеткен, коркуп кетип таш менен чаап ийген экен. Ошондон баштап жылаан сыртында калып калыптыр. Азыр баягы жылаан бир жумада бир эле жолу кышылдабай күнүгө кышылдай турган болуп калыптыр. Эрте менен турсаң деле киш, кечинде деле киш, каякта жүрөсүң киш. Ошон үчүн үйлөндүңөрбү, чыдагыла. Кышылдамайбы, бышылдайбы, чыдагыла. Потому что силер башында алардын мошенник экенин билген эмессиңер. Ошон үчүн эркек аял кышылдап аткан болсо айла жагын не дейсиң, өзүңдү өзүң чекеңе, пешенеңе мындайынан коюп, өзүм күнөөлүмүн, өзүм алгамын деп коюп жашай бергиле. И аягында жыйынтыктап барат бияктагылар. Мен өзүм сольник концертин кылып албайм. Жыйынтыктоочу айтарым, могу жаштарга айтып кое берейин. Аял заты кышылдабы, кандай кылабы, эмне дейт, катуу сөз айтабы, урушабы, колдон келсе сабыр кыла, чыдагыла, се дегенде болбогон нерсе үчүн турмушту бузуштун кереги жок да. Чыдай бергиле, аял затын урушуп атканда дагы бир кеңешим, такыр сөз айтпагыла, жооп бербегиле, уруша берет, совсем укпай калла, вообще өлүп калла да кыскасында. Жооп жок болуп элечи. Эми ушундан билип алгыла аял заттын күчтүүлүгүнчү. Такыр жооп бербей койсоң дагы, ошондо айласы кеткенде дагы маңдайыңан келип туруп анан сурайт. Минтип айтсам унчукпай калдың, демек ошондой экен да, деп. Киш дейт. Ошондо да унчукпагыла. Десең эле балеге каласың. Бирок ошентип сурап турган жакшы. Каякта жүрөсүң, эмне кылып атасың деп сурап турган жакшы. Түрүүлүктүн белгиси, күйөөсүңсүң да турабы, сени өлүп калдың, тирүү экениңди билиш керек да. Бир учур келет, мына биздин учур келип калган, мына ошо 60ка жакындап калганда вообще сурабай калат. Сени менен иши жок болуп калган жаман болот. Азыр мен үйгө келсем, аялым вообще сурабайт мени. Экөөбүз чай ичип отурабыз, каяк жүрдүң, эмне кылып кечирдиң, вообще айтпайт. Чай ичип отурабыз, 10 мүнөт убакыт өткөндөн кийин өзүң эле айта баштайсың каяк жүргөнүн. Бир аздан кийин айтат, эмне сенден бирөө сурап атабы. Десе анан кызыктай болуп. Эми жолдо келатсам, Нарымбек келаткан экен десе, башым артпачы, Нарымбекиңди деп. Туруп алып кетип калат го кухняга. Ошондо эмне кыласың? Аркасынан барып айтасың. Залга кирип кетип калса, залга барып айтасың. Колунан кармап алып айтасың. Ошун баарын айтып түгөтүшүң керек, антпесең последствиясы жакшы эмес.